бизде деген мамлекеттик концепция болуш керек ошол реформа боюнча. Соттук реформа дегенде биз жалаң гана сотту албашыбыз керек бул жерде. Биз прокуратураны алышыбыз керек, милицияны алышыбыз керек, юстиция министрлигин алыш керек. Эмне үчүн дегенде соттун иши ошол органдардын иши менен байланыштуу. Тергөө жүргүзүп келген иштин баарын аягында сотко келип, анан сот жыйынтык чыгарат. Эгерде ошол тергөө органдарында дагы жанагындай мүчүлүктүүлүктөр болсо, иштерди жакшы тергебесе, анан сотко дагы ошол тергөөнүн жыйынтыгы боюнча жыйынтык чыгарууга кыйын болот. Ошон үчүн менин оюмча бизде биргиликтүү ошол сот укуктук сот реформа боюнча концепция болуш керек. Ошол концепцияда баардык сот бийлигим эмес, башка дагы прокуратура, МВД органдарындагы камтыган ошондой бизде бир реформа болуш керек. Ошондо ошол бири-бири менен байланышкан нерселердин баарын биз толук кандуу. Былтыр бирок реформа болуп турганда таз кейпинде калыптыр деп атасыз да. Мына жакында эле БТ Стористин кызматкери кыргыз кызын уруп коюп, анан бул боюнча мына райондук сот камакка алгыла десе, Бишкек шаардык соту кайра чыгарып койду. Сиздер жогорку сот болсо, кайрадан камакка алсын деп райондук соттун чечимин күчүндө калтырдыңыздар да. Анда бул анда кадыр эселе көрүнүш болуп калган турбайбы? Анда реформа жок, мыйзам жок. Мен жана башында айтпадымбы? Соттук системанын жана түзүлүшү ошондо. Эгерде бир инстанциядагы сот туура эмес чечсе, жогоруда турган инстанция оңдош керек. Бул жерде болсо ошол биринчи инстанциянын туура кабыл алган чечимин шаардык соттун судьялары туура эмес чечип койду. Жогорку сотко келгенде жогорку сот туура эмес шаардык сот бузуптур деп кайра тиги биринчи инстанциядагы соттун чечимин калтырып койду күчүндө. Бул ошол соттун түзүлүшү. Мисалы үчүн Бишкек шаардык сотунун аракети ошойдон эле каралбай көз жазымда калып калды да. Аракети каралды деп, көз жазымда калды деп ким айтат? Алардын кыймыл аракети соттук кеңеште каралып, баарын тиги мөөнөтүнөн мурда бошотуу жөнүндө сунуш берилди президентке. Дагы эле ушул суроону эле мына өткөндө ошо акцияга баргандагы бир аял ыйлап ошол менин үнүмдү кызып коюңузчу деп суранган эле да. Баласын рекетчиликтин айынан бирөөлөр өлтүрүп коюптур. Анан жогорку сотко чейин жеткен дейт, бул иш чуркап жүрүп. Жогорку сот 1 саатка чейин башка чечим, 1 сааттан кийин башка чечим, ачекей чечим чыгарып койду дейт да. Реформа боло элек, мыйзам ушундай болуп атат деп эле, анда кылмышка шектүү адамдарды эркиндикке жөн эле кое берип коюу боло берет турбайбы анда азыр, Жок, реформа боло элек деп эле биз неметкен деген неме жок да. Реформа деген мен жана баардык жагын камтыш керек деп атам. Азыр мынакей сотторду тандоо жөнүндө кандай кишилер келиш керек, жанагы татыктуу эмес кишилерди сотко келтирбешибиз керек деп, андан кийинки этапта биз кандай мыйзамдар менен иштеп атабыз. Ал дагы бизде тетиги Советтер Союзунан калган мыйзамдарды биз эптеп, чампалап, биягына жамачылап, ошонун негизинде иштеп келатабыз. Ал мыйзамдар дагы азыркы убакыттын талабына жооп бергендей болуп, мынакей Өмүрбек Ширкеевичтер билет, азыр группалар иштеп, ошол кылмыш кодексин, процессуальный кодекс, башка мыйзамдар дагы өтүп. Анан жанагы эки ачекей чечим чыгарып койду дегенди билбейм мен кандай болот. Ал бир чыгып бирди айтып, анан экинчи чыгып экинчи айтып андай деген болбойт. Ушундайга жол берилип жаттыр да, алар айтчу, анда калбай атышабы? Андай болушу мүмкүн эмес. Потому что азыркы процессуалдык тартип боюнча деле сот бир чечимди айтат, анан жарым сааттан кийин биз эмне туура эмес болуп калыптыр, кайра оңдодук депти. Андай деген болбойт да. Өмүрбек мырза, ошондой болушу мүмкүнбү? Эми соттун чечими өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бирок мен мүмкүн, бирок мен урматтуу судьяны колдогум келет. Сот реформасы жалпы коомду саясий системаны реформалоонун унугунда жүрүш керек. Бүгүн биз бардык системаны реформалап, ошонун ичинде сот системасын реформалап атабыз. Эгер судьяларды бүгүн алмаштырып, коомду тартип эскичесинен калтырсак, жаңы келгендер деле ошол эскилин кылганын кылат. Көргөнүн укканын кылат, эч нерсе оңолбойт. Ошондуктан биз гарантия, кепилдик катары коомдо ачыктыкты, эркин массалык каражаттарды, саясий эркиндикти жана саясаттандаштыкты ушул күрөшүүнүн куралы катары алып жатабыз. Мына ушулар комплекстүү жасалса гана жаңы шайланып келген жаңы состав сот башкача иштеши мүмкүн. Бүгүн сот системасынын тагдыры 24 адамдын колуна берилмекчи. Ал адамдар кимдер? Суроону эле болой да, ушул соттор кеңеши эртең курамы бекитилет турбайбы? Анан азыр эле айтылып атат да, бул кайра эле бизнеске айланып, сиздин оюңузду улай. Кайра эле бир жеке кызыкчылыктар ойноп кетиши мүмкүн депчи. Тилек Жаныкеев дагы айтты да, бизге маалыматтар түшүп жатат. Баягы эле судьялар биздин кишилерди киргизип кой деп өздөрүнүн кишилерин түртүп, анан кайра эле баягы айлампа тегеренген турат депчи, соттор алмашпай жатат. Туура. Коркунуч абдан чоң.
кантип таз алдыңыздар? кепибизди кийишибиз мүмкүн. Юридикалык диплому бар, колунда акчасы бардын баары сот болобуз деп 1 жылдан бери даярданып жүрүшөт. Алар эбегейсиз көп акча, 50 миллиондон 100 миллион долларга чейин акча бериши мүмкүн деп эксперттер эсептеп жатат. Анткени ар бир кызмат ордунун баасы бизге белгилүү. Кантип алдың аласыздар? Эми биз ошол 27 адам, биз 24 адамды тандап сот корпусунун тагдырын беребиз. Бул Кыргызстандын тагдыры. Кандай адамдар келет? Алар кандай иштейт? Мамлекет кандай шарт түзөт? Мындан көп нерсе көз каранды. Биз мындай сунуш кылып атабыз. 24 адамды Ысык көл гостиницасына камаш керек. Люкс номер, чоң айлык, 4 маал тамак, үй бүлөсү менен жумасына бир жолу. Сизден деп койсоңор го, тиги жолугушуу 4-5 айдын ичинде бүт сот системасынын баарын тазалап чыгыш керек. Алардын туугандарын өзүнүн артынан телефондорун угуп, өзлөрүн аңдыш керек. Буга биз алардын кагаз жүзүндө макулдугун алышыбыз керек. Мына ошентпесек, аларды шайлап коюп жиберсек, аларды артынан аңдып кууйт. Үйүнө келсең кымыз ичип, койдун этин жеп, алыскы туугандары келип күтүп отурат. Достору артынан түшөт, чөнтөктөрүнө, счетторуна, хесаптарына акча салып куугунтуктайт. Биз аларды жөн эле коюп жиберсек, анда келечек өлкөнүн келечегине кош көңүл карагандык болобуз. Бирок ошондой жол менен ишке ашырууга мүмкүнбү? Ошондой шарт түзүп, бүткүл мамлекет, өкмөт, СНБсы, прокуратурасы, коомчулук, ушу камералар, массалык маалымат карап, ар бир кандидатты текшерип, санап өткөрөт го жанагы, эме ичегини тазалайт го мындай кылып туруп. Мына ошондой кылып сыдырып, эми бул канчалык, анан эл ынангандай болуш керек. Бирок бул канчалык деңгээлде ишке ашат? Анткени сиз ушул жолду айтып атып дагы өзүңүз күлкүңүз келип айтып атасыз да, эми ишке ашпачыдай сыяктуу. Сизге эл алдында айтам, мен 100% кепилдик бере албайм. Анткени ал 24 адам кандай адамдар болот? Ант берип туруп, тиги жерге бара алып кандай иш кылат? Ошондуктан ал адамдарга гана ишенбей, биз жанагындай эме Россиянын телекомпанияларында берүү бар го, Дом 2, Дом 3 деген. Терезенин артында. Терезенин артында деген. Мына ошондой тиги аквариумга салгандай кылып карап турушубуз керек. Ар бир кандидат алардын чечимин коомчулук баа берип, туура эмес деп туруш керек. Азыр эрежеге ылайык жарымы көпчүлүк коалициялык көпчүлүктөн, жарым оппозициядан, анан көбүнчөсү соттордон болот деген дагы сөздөр айтылып атпайбы? Тең болот. Соттук кеңеш 3 субъекттен дайындалат. 8 мүчө оппозициядан, 8 мүчө бийлик коалициясынан, 8 мүчө соттордон шайланат. Бирок менин билишимче Венециялык комиссия көбүнчөсү басымдуу бөлүгү көп болбосо дагы соттордон болсо деген тыянагын айтты окшойт. Эми алар ушу европалык кырдаалдан чыгып жатса керек, биз ошол 8 сотто дагы шектенүү менен карап жатабыз. Анткени сот бул өзүнчө каста, судьялар өмүр бою шайланат. Алар бири-бири менен тыгыз байланышта. Эгер алар көп болуп кетсе, чечим кандай аларын мындай биз күмөн санайбыз. Ошондуктан эч ким көпчүлүк кылбаган, бири-бирин аңдыган, бири-бирин кайтарган ушул системаны биз сунуш кылган атабыз. Алмазбек мырза, айтсаңыз, азыр судьялардын орточо айлыгы кандай? Эми судьялардын орточо айлыгы райондук деңгээлде иштегендер где-то бир 7-8 миң, областтагы иштегендер бир 12-13 миң, жогорку соттогулар 15-20 миңге ушул тегерегинде. Негизи албетте бул чоң акча эмес, анан бул акчага буту колду сунуп жашоо мүмкүн эмес да, бирок сотторду мындай кандай десем, эл ортосунда жашаган сотторду көп деле көрбөйбүз. Баары деңиз аңыраган үйлөрдө жашашат, кымбат унааларды айдап жүрүшөт. Анан эл оозунда элек жок, бирок айтып коюшат да, ар бир иштин өзүнүн орусча айтканда ставкасы бар, пара алышат депчи. Ошонун негизинен ушинтип жан сактап жатышат. Негизи эле азыр сиздердин айлык менен эл алды болуп жашаганга мүмкүнбү? Эми биздин айлык менен эл алды болуп жашоого мүмкүн эмес, баары эле билет болуш керек. Жашоонун орто деңгээли кандай болуп атат. Анан сиздин айтканга да мен кошуна албайм, что соттун баары эле тиги кымбат машинени минип алып, анан заңгыраган үйлөрдү салып алып деп. Биздин арабызда деле мына жөнөкөй эле бир илгери ата энебиз алып берген үйлөрдө мен мына ошо ата энем алып берген үйдүн тиягын биягын кошуп, оңдоп, ошондой эле үйдө жашап атам, эч кандай эки этаж үй жок эле. Анда пара албайбы сот?
Эми пара албайт, алат деп мен мындай неметип айта албайм. Алгандар алып аткандыр. Ар ким өзүнө жооп бериш керек да, ар ким баягы өзүнүн немеси менен неме. Дагы эле ушул суроонун ылайда мына Өмүрбек Чиркешев